Ассаламу алейкум туугандар. Назарыңыздарда кайрадан эле Базары жок каналы. Бүгүн мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы Маевка айылында турам. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен. Азыркы чыгарылышта сиздерге ошол жөнүндө маалымат берейин деген. Биринчи эле болуп сатылуучуга карай барган жолду сиздерге түшүндүрөйүн туугандар. Азыр мен турган жер Молодая гвардия көчөсү жана Строительная көчөсүнүн кесилишинде турам. Сатылуучу үйгө карайсыздар. Ушул Строительная көчөсү менен чыгышты карай 200 метрдей басып барсаңыздар, сол тарапта жайгашкан Восточная көчөсүндө. Азыр видеонун жүрүшүндө да калган маалыматтарды берем. Ошол жака барып, анан бул Молодая гвардия көчөсү менен Бишкектин көптөгөн бурчтарына маршруткалар барат. Мисалы үчүн Ош базарына ылдый тарап кетсеңиздер, Дордойго, Мурас Ордого, Калыс Ордого жана башка жерлерге, өйдө тарапка карап кетсеңиздер, Ош базары, Азиз базары, Сум, Политех микрорайондорго деле ушул жерден көптөгөн маршруткалар өтөт туугандар. Андан ары мен сатылуучуга карай жол алдым туугандар. Ушул Строительная көчөсү менен. Мына көрүп турганыңыздардай шагыл төшөлүп тур бул көчөгө. Ушул видеону туугандар группаларга бөлүшүп коюңуздар. Кимдир бирөө үй алууну каалап жүргөн болсо, издеп жүргөн болсо, чоң жардам берген болосуздар. Анан үй сатуучуга деле чоң жардам берген болосуздар. Үчүнчүдөн менин каналымдын чоңоюшуна деле чоң жардам берген болосуздар туугандар. Мүмкүн болушунча группаларга таратып коюңуздарды суранат элем. 3 кишиге чоң жардам берген болосуздар. Лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Калган маалыматтарды азыр видеонун жүрүшүндө берем. Строительная көчөсү менен 200 метрдей чыгышты карай басып келсеңиздер, бул жакта тушта эле трансформатор көрө аласыздар туугандар. Ушул жерден сол тарапка карап бассаңыздар, сатылуучу үй туш тарапта жайгашкан. Мынакей бул тегеренте блок менен тосулган үй болуп калат туугандар. Жалпы аралык трассага чейин 260 метр көргөздү. Яндекс карта. Сатылуучу үй мына Восточная көчөсүнүн бурчунда, угловойдо жайгашкан. Эсин айтуусуна караганда бул жак менен кирсеңиз дагы болот. Анан аркы жак менен кирсеңиздер деле болот. Адреси Восточная көчөсү 84-үчү үй болуп калат экен. Азыр мен бул жакты деле көргөзөм видеонун жүрүшүндө. Биринчи болуп ал жактагы кирүү воротасы менен жолун көргөзөйүн туугандар. Келүү жолун түшүндүргөнчө сатылуучу үйгө да жетип келип калдым туугандар. Бул жакта үй ээси күтүп турган экен. Азыр сиздерге биргеликте калган маалыматтарды берем туугандар. Саламатсызбы? Саламат. Чакырган экенсиздер, үй сатып атасыздар, келдик эле. Сатып атам. Так, бул жакта мектеп жолдун аркы бетинде. Жакын жерде бар. Номер 1-средний Садиктер. Садик гос жок, но частный толтура. Мечит бар азыр үйрөнүштө обязательно эле. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү туугандар, тегеренте блок менен тосулган. Көрүп турганыңыздардай ворот орнотулган. Адреси Восточная көчөсү 84-үчү үй. Андан ары короосуна кирсек, алды тарабы бул стяжка же? Стяжка цемент. Документтер боюнча? Документтери бар тең. Кызыл китеп, техпаспорт бар экен. Су, свет. Су бар, газ бар, трёхфазка бар. Трёхфазка бар экен. Городской телефон бар. Бар экен. Жерин аянты 9 соток дедиңизби? 9 бирдеме. 9,5 болуп кетет. Үй стенасы кирпичный. 160 квадрат метр дедиңизби? 160 квадратных метр. Тышкы тарабы декоративный штукатурка окшойт бул, же? Декор бул? Декор анан утеплить эткен же. Тышкы тараптан утеплить этилип тур. Андан ары азыр сиздерге биринчи эле ол бөлмөлөрүн көргөзөйлү, андан кийин кайра короосуна чыгып бул жакта мал сарайларыңызды. Алды тарабында машина койгонго чаккан навес бар экен. Бул жакта эмне же? Баня, Эки жака, бир жагына 5, бир жагына 4 киши батат, 9 киши зарас кирет да. Бизнес, бирок иштетилбей турат. Өзүңүз иштетпейсиз азыр учурда? Азыр иштеп аткан үчүн эч ким иштеткен жок. Бошойт колуңуз. Бошойт. Атак бош болсо күнүгө жакшы болот. Баняны көргөзөлү, ички тарабы мынакей. Полдору кафель экен. Дубалдары да кафель, потолок пластика туугандар. Канча адамга чейин бир жагына киргизсе болот дедиңиз? Бул жагына бир 5 кирет сразу кенен, 6 киргизсем болот. Жуманын дем алыш күндөрү иштетесиз бул жакта? Базар күнү бир күн иштетем. Ал жакта парилкасы да бар экен. Өзүнүн клиенттери бар бул жакта. Сыр болбосо канча адам, канча сом иштеп каласыз жуманын? Дем бир күндө 3,5-4 миң иштеп калат. Иштеп калат,
Экинчи күндө рабочий күнү 1000 сом болот. 1000 сом болот. Калган күндөрү Бул жакта эле кирпич, тышкы тарабы тек декоративный турган экен. Пышкан кирпич. Утеплить эткенбиз. Утеплет этилиптир. Эки жагы да, бул экинчи тарабы. Бул экинчи тарабы. Бул жака 4 батат сени. 4 адам келен батат, Парилкасы тигидей эле окшош. Ички тараптары деле. Ар бир деталын айтпай эле коеюн. Байкаңыздар да эле. Тиги жагында окшош. 1 тонна суу батат печкасына. 1 тонна суу батат ба? Гүл менен жагылат, экономичный. Так. Андан ары үйгө кирели. Так. Эки баня жуманын жекшемби күндөрү иштетилет экен туугандар. Эгер сизде жумушуңуз көп болгону байланыштуу эле, дем алыш күндөрү эле иштетесиз. Иштейбиз үчөөбүздөн. Эгер үйдө отурган адам болсо күн сайын иштетсе болот, өзүнүн клиенттери бар, бул жакта. Так, андан ары. Бул жак прихожка да. Пара отоплениянын топкалары орнотулуптур. Көмүр менен бар, трёхфазка свет бар и это. Үчөөсү менен тең иштейт экен, И газ бар. Сизден бул жакта газ, свет, суу бар деп айттык, ал жөнүндө. Пара отопления. Азыр газ менен жылып атат жак? Газ күйүп турат. Газ менен, көмүр менен, электр энергиясы менен дагы иштейт экен. Андан кийин запасной. сол тарапка киргенде бул коридор болуп калат же ошондо? Коридор. Дуалдары кафель, потолок пластика. Туалет ваннасы бар. Бул жакта туалет да бар, Үйдүн ички тарабында туалет. Киргенде эле сол тарапта жайгашыптыр. Мынакей дуалдары кафель экен. Потолок пластика. Пол деле кафель чапталып тургандар. Анан ушул эле жерден сол тарапка кайрылганда бул жакта банянын тышкары бул жакта ванна, душ деле бар экен, отдельно. Аристо менен суусу жылыйт. Мынакей дуалдары кафель, потолок пластик экен. Анан бул жак менен үйдүн бул чыгыш воротасына да өтүп кетсек болот экен, корбосуна, же? Азыр үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн, андан соң бул жакка чыгып, дагы калган маалыматтарды берем, туугандар. Биз кайра эле коридордобуз, туугандар. Бул жерден түз киргенде же кухня жайгашканбы? Кухня. Кухня бар экен. Газ менен тамак аш бышат. Так, бул кухня мебелдер калатпы, калбайтпы же? Калат. Калат, Ал жагда газовый плита, бул жакта раковина орнотулуп суу да чыгарылыптыр. Дуалдары обой экен, потолок гипсокартон бул. Чыгыш тарап, батыш тараптан бир пластик терезе орнотулуптур, туугандар. Пол ламинат окшойт, же? Пол ламинат экен. Окей. Анан ушул эле жерден оң тарапка кайрылганда бул жакта зал жайгашкан. Пол жыгачтан болгон пол экен. Узун турасыны канча дедиңиз эле ушул бөлмө? 4,5 9. Тоо тараптан, түштүк тараптан, чыгыш тараптан чоң пластик терезелер орнотуптур. Потолок гипсокартон экен. Бар отопление батареялары да ар бир бөлмөгө орнотулган. Бул мебелдер калат, калбайтпы же? Мебель калат, мебель. Калат, мебелден баары калат. Так, андан ары дуалдар обой экен, туугандар. Эми ушул эле бөлмөдөн сол тарапка карап кирсек. Так, биринчи эле оң тараптагы бөлмөнү көргөзөйүн, же? Бул жакта бир спальня бөлмө бар экен, бир спальня бөлмө. Окей. Чыгыш тараптан бир пластик терезе орнотулган. Полдор жыгачтан болгон пол экен. Асты погреб барбы бул, Асты погреб, бул салат, малат там. Кичине жакыныраак сүйлөрүңүз, же? Бул жака келип жакыныраак сүйлөрүңүз микрофонго. Асты погреб, салат, малат, маринад бүт бар турат, картошка. Бүт бар турат, Так. Андан ары. Түз эле бул жакты көргөзөйүнбү, же? Бул жакта эмне дедиңиз? Малый зал. Малый зал. Узун турасын билесизби, билбейсизби? Узун турасы 5ке 4,5. 5ке 4,5. Бардык бөлмөлөрүн полу бул жагы уже жыгачтан болгон экен, Высота 1 метр полдуку. Высота 1 метр, туугандар. Окей. Чыгыш тараптан пластик терезе орнотулуптур. Эми кандайдыр маалыматтар болсо бере бериңиз, же? Сол тарапка кайрылганда бул жакта спальня бар, Спальня комната. Мунуку 4ке 3,20 ушундай. 4ке 3,20. Чоң спальня. Бул жакта деле пара отопления материалы орнотулган, туугандар. Бул жак ошондо кайсы жак болуп калат? Батыш жакпы же? Намаз окуган чыгыш эмне болот? Кыбла тарап болуп калат. Күн чыгыш эртең бияктан чыгат. Болду, мен башым айланып калды, дегиңиз чоң экен. Бул жак батыш тарабы экен, туугандар. Эки терезе орнотулуптур.
Мынакей. Бул дагы бир спальный бөлмөнүн көрүнүшү. Андан ары кайра эле бул коридорго чыгып оң тарапка кайрылганда бул жакта детский бөлмө бар дедиңиз, э? Мынакей. Детский бөлмө. Долдары шпаклевка. Батыш тараптан чоң пластирез орнотулган. Полдору жыгачтан болгон пол. Узун турасын билбейсизби же бул жактын? Узун турасы 2,23. 2,23, э? Экөө тең детскийде 2 балам, 2 кызым экөөнүн 2ден жатчу. Азыр чоңоюп кетишкен үчүн неме кладовка. Кладовка катары кылдыңыз. Так, андан ары короонун ал жагына чыгайлы. Үйдүн короосуна эки жактан кирсе болот деп айттым эле. Бул азыр мен турган жер. Экинчи кирүү воротасы мына. Бул жакта эле киргенде монтип бурчатка чапталат. Бул жакта эме бар экен, э? Алма бактар бар экен, э? Алма, карагат, кичине жакыныраак сүйлөрүңүзчү. Бар. Карагат өзүбүзгө жетет. Алмалар жетет. Тегеренте блок менен тосулган бул жакта эле. Оң тарапка карасаңыздар, эгер бул жакта бир аз гүл экенге жай. Ал жакта банянын от жагуучу топкасы бул жакта, же? Топкасы бул жакта. Чакан навес жана жүзүм багы, алма багы, черешня багы жана башка көптөгөн бактар бар экен. Кааласаңыздар мына үй ээсиге окшоп бул жакта клубника эксеңиз деле болот экен. Бул тротуар эмнеге, же? Тротуар клубника отоп-сотоп балдарганан качели бар, шатары. Жакшы. Так, бул жакта тапчан деле бар экен, же? Тапчан, очоккана оң жагы. Бул жакта очоккана бар экен, антандар. Так, андан ары коро. Үйдүн тышкы тарабындагы туалет. Бул үйдүн чыгыш тараптан көрүнүшү туугандар. Мынакей. Бул жакта деле жүзүм багы. Арчанын аты эмне эле, же? Билбейт экен. Бул үйдүн чыгыш тарабы туугандар. Эмне деген жыйырманы отургузган бирөө болду. Жакыныраак сүйлөңүз. Бул жак погребке кирсе болот, подвалга. Бул на хранение бирдемелерди койсок болот. Бул жакта мал сарайы. Бул жакта мал сарайы. Буга чейин мал кармайт белеңиздер, же кармабайт белең? 12ден кармадык, алышка жок кармаган киши. Катуураак сүйлөңүз. Мурда кармаганбыз, 12 торпок анан 2 уй. Азыр кармабай калдык. Ал жакты көргөзбөй эле коеюн, э? Эме ит деле мешайт жатат. Полияга жакын дедиңиз беле, же? Мал кармаганга? Нар жак канал жак уже. Через бир көчө уже поле. Кыскасы мал кармасаңыз деле удобно, э? Эл бар мал кармайт. Отур койлор бар, 2ден 3дөн уйлар бар. Мал кармаса болот. Эми баасын айтыңыз. Баасы 50 сурап атам. Берер жерим 48. Берер жериңиз 48, э? Сразу эле айтып койдуңуз. Анан ылдый түшпөйм. 50 миң сурап атыр, 48 миң буга берем, берер баам ушул деп ачык эле айтты. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар. Эсин номерин экранга жана описанияга калтырам. Анан бул жактан маршруткалар трассанан көп маршрутка бар, Дордойго, Ош базарына. Дордойго 218 жүрөт. Андан башка деле көп эле барат го дейм. 218 Дордой менен Дордой Моторска чейин тынбай 5 мүнөт сайын жүрөт. Политех жактаргачы? Политех жак тетиги 12 микрорайон жакка 6 микрорайонго 12 автобус жүрөт, 145 жүрөт. 173 тетиги каягына барат ал. Калсордо. Ала тоого кетет. Кыскасы Бишкектин көйлө бурчуна бул жерден маршрут өтөт, трассанан, э? Магдая гвардия көчөнөн, тынбайт. Ош базарга 10 мүнөттө жетесиң. Дордойго 10 мүнөттө. Азиз Баят базар жакын. Мына берди эле 5 мүнөттө жетесиң. Мынакей туугандар, сиздерге болушунча маалыматты бердик окшойт. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот. Баасын дагы эле эскерте кетейин. $50 миң сүйлөшүүлөр болот деп атат. Анан негизги маалыматтарды дагы бир жолу кайталай кетейин. Үйдүн 160 квадрат метр экен үй. Кирпич менен бүтүлгөн, стенасы, жерин аянты 9 сотук, документ боюнча. Кызыл китеп, техпаспорт баары бар туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар. Чоң рахмат эже.